السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İlim Bulağı YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tajwid menen Kur'an'da öğrenöz online kursunun 29. sabagındayız. Sizler menen bugün lafzatullah jana muqatta tamgalары. Başkaça aytkanda, Kur'an okuunu öğrenүүдөгү акыркы темабызды өтөбүз. Анда эмесе сабакка жакшылап көңүл коебуз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах деп жазылган сөз лафзатуллах деп аталат. Мисалдарды окуган соң, албетте теманы кенен түшүнүп беребиз. Мисалдарга жакшылап көңүл коебуз, кайталайбыз. Аллаху, валлаху, Minallahi, Rasulullahi, Billahi, Lillahi, Min indillahi, Min ayatillahi. Nun, Qaf, Alif, Lam, Mim. Alif, Lam, Ra. Yasin, Hamim. Alif, Lam, Mim, Sad. Hamim, Ain, Sin, Qaf. Ya ayyuha, kama amana, bima unzila, sawaun, minas samai, jaa, waladdallin. Tubu ilallahi, ulaika, wama ana, yurauna, tasha'una. Kur'an'da жаңадан үйрөнүп жаткан үйрөнчүктөрүбүз үчүн, окуучуларыбыз үчүн бул тема албетте бир топ жаңылыктарды ачкан болуп эсептелет. Анткени бир эле темабызда, бүгүнкү темабызда 29 сабагыбызда бир топ теманы камтып, сиздер менен сабагыбызды аяктайбыз.
Алгачкы темабыз Аллах сөзү. Лафсатуллах деп аталат. Лафс сөз. Лафсатуллах Аллах сөзү деген маани билдирет. Аллах сөзү кантип окулат? Кайсыл учурда ичке, кайсыл учурда калың окулушу жөнүндө тема өтөбүз. Негизинен Куранда эң көп колдонулган сөз же башкача айтканда ысым деп сиздер менен өткөнбүз. Бул Аллах сөзү болуп эсептелет. Аны туура окуу өтө маанилүү. Көңүл бөлөбүз. Алгач алиф тамгасы, лам тамгасы, ортодо дагы бир лам тамгасы, таш түп белгиси жана ареке менен акырында ха тамгасы. Байкаган болсок, Аллах сөзүндөгү ха тамгасы эң жумшак, эч кандай тамакты кырып айтылуучу ха болбогондуктан бизде кыргызчада жазылганда крыльский ха тамгасыны жазганда кээ бир учурда жазышат, кээ бир учурда жазышпайт, Алла деп гана жазат. Мунун себеби мына ушул жумшак ханы көрсөткүсү келгендин бир белгиси, аракети деп айтсак болот. Анткени крыль алфавитиндеги кыргызча, мындайча айтканда кыргызча ха тамгасы калың, каткалаң болгондуктан бул ханын айтылуусуна такыр дал келбейт. Негизинен теманын өзөгү, эрежеси бул лам тамгасынын ичке же калың окулушу. Кайсыл учурда лам тамгасы, ортодогу лам тамгасы калың окулат, кайсыл учурда ичке окулат. Алгач эки түрдө лам тамгасы калың окулат. Кайсыл учурда өзүнөн мурдагы тамганын арекеси фатха же болбосо дамма. Башкача айтканда а жана у болуп келген учурда лам тамгасы калың окулат. Мындайча айтканда Аллаху фатха белгиси келип атат өзүнөн мурдагы алиф тамгасында. Мына ошондуктан Аллаху деп окуйбуз. Аллаху деп окусак, анда биз чоң ката кылган болобуз. Андактан жакшылап көңүл коюп Аллаху деп окуп үйрөнөбүз. Валлаху. Өзүнөн мурдагы тамгада эгер сиздер фатха же болбосо дамма келген учур аз эле болот, бирок негизинен эки учурда да лам тамгасын калың окуйбуз. Ал эми өзүнөн мурдагы тамга ичке келген учурда ичке окуйбуз. Биллахи, лиллахи. Өзүнөн мурдагы белги көбүнчөсү касра, ар дайым эле касра келет. Касра келген учурда и кылып окуган учурубузда биз сөзсүз түрдө ичке окуйбуз. Мин индиллахи, биллахи, лиллахи, мин индиллахи. Кийинки темабыз болсо хуруфул мукатта тамгалары. Бул тамгаларды Куранда 29 сүрөдөн көрсөк болот. 29 сүрөнүн башталышында кириш аяты катары ар дайым алгачкы аятта келген, бирок мааниси кандай мааниге келери маалым болбогон бизге. Жалгыз гана Аллахка маалым болгон тамгалар. Жалпысынан тамгалардын 28 тамганын жарымын эле ушул сыяктуу тамгалардын арасында көрсөк болот. Бул тамгалар кириш сөздү баштоо, аятты сүрөнү баштоо иретинде көбүнчө колдонулгандыктан баштоо, чакыруу сыяктуу мааниге келет деп айтылат. Бирок так мааниси билинбейт. Окуу эрежесинде болсо биз тамгалардын үстүндө көрүп турган белги бул 4 алиф өлчөмүндө узартуучу белги болуп эсептелет. Бул белгини ар дайым көргөн учурда биз эгер жай окуп жаткан болсок Куранда 4 алифке чейин узартабыз. Ал эми эгер бул белги жок, жөн гана
тикелей алиф болсо анда 1 алиф өлчөмүндө узартабыз. Булардын окулушу жөнүндө дагы алымдар ошол эреже катары бизге үйрөткөн негизги бөлүгү бул тамганын өзүнүн аталышын айтып окуу. Тамганын өзүнүн аталышын 4 алиф өлчөмүндө узартып окуйбуз. Мына ошондо окулган сөзүбүз туура окулган болуп эсептелет. Мисалы, Ясин. Алгачкы бул теманы көрүп жаткандар үчүн албетте бир аз түшүнүксүз болушу мүмкүн. Бирок жакшылап кунт коюп уксак, түшүнүктүү жана оңой эле тема болуп эсептелет. Болгону тамганын өзүнүн атын аталышын айтабыз. Эч кандай бул жерде ареке коюп, тамганы кыска са, си, су сыяктуу окубайбыз. Ошол гана. Ясин. Я тамгасын 1 алиф өлчөмүндө узартсак, син тамгасын 4 алиф өлчөмүндө узартып, тамганы аталган теманы туура түшүнгөн болуп, туура окуган болуп эсептелебиз. Дагы бир мисалыбыз нун тамгасы. Нун тамгасын ушул учурда көргөн болсок Куранда, анда нун 4 алиф өлчөмүндө узартып гана окуйбуз. Бул жерде на, ни, ну эч кандай арекени колдонуштун кереги жок. Тамганы 4 алиф өлчөмүндө узартып окуган кезде биз хуруфул мукатта тамгасын, мукатта тамгаларын туура окуган болуп эсептелебиз. Нун. Кийинки мисалыбыз алиф. Бул жерде көрүп турганыңыздардай алиф тамгасында эч кандай ареке жок, эч кандай узартуу белгиси жок. Мына ошондуктан жөн гана атын атап өтөбүз. Алиф, лам, мим. Албетте тажвид эрежелерине да жакындап калдык. Тажвид эрежесинде мим менен мим чогуу келген учурда, эки сөздө бирок жолугуп калган учурда, мындайча айтканда бир жерде колдонулуп калган учурда бир аз кармап окуйбуз. Алиф, лам, мим. Демек, эки мим бири сөздүн аягында, бири сөздүн башында болуп жолукту. Аны экөөнү кармап, ошол жерде мим тамгалары бар экендигин белгилөө үчүн лам, мим тамгасында кармап окуйбуз. Кийинки мисалыбыз алиф, лам, мим, сод. Мында ар бир тамганын өзүнүн аталышын 4 алиф өлчөмүндө узартып окудук. Алиф тамгасын жөн гана аталышын атап өттүк. Эч кандай узартуу белгиси жок болгондуктан алиф тамгасын өзүн гана алиф деп туруп, андан кийин лам, мим, сод тамгаларына узартып окудук. Мында эч кандай татаал нерсе жок, болгону ушул нерсени түшүнүшүбүз керек. Кийинки мисалдарыбызда узартуу, көптүк түрдө узартуу белгиси болуп турган бул саваун. Мына ушул белгини эске алуу үчүн атайын бул мисалдар берилген. Бул 4 алиф өлчөмүндө узартуу дегенди түшүндүрөт. Эгер тамганын үстүндө мына ушул белгини көргөн болсоңуздар, каш сыяктуу белги деп коебуз биз. Мына ушул сыяктуу белгини көргөн болсок, анда биз сөзсүз түрдө ошол сөздү 4 алиф өлчөмүндө узартабыз. Саваун. Албетте сөздү эмес, туура эмес айттым, тамганы. Жаа. Көрүнгөндө бир аз көздү коркутуучу темалар болуп эсептелет. Булар алгачкы окуп жаткан адамдар бир аз түшүнбөшү мүмкүн, бирок жакшылап түшүнүп бир канча жолу практикалагандан кийин албетте оңой болуп, окуу дагы жеңил болуп калат. Тамгалардын үстүнө коюлуп узартуу белгиси болгон сыяктуу эле кээ бир узартылып жазылган, бирок кыскартылып окулушу керек болгон эрежеде кыскартып окушубуз керек болгон белгилер бар, жазуулар бар. Бул ва ма ана сөзүндө колдонулган.
Ана деп өз негизинен узартылыш керек бул сөз. Бирок бул жерде астыда кашак алып койдум. Байкаган болсоңуздар, касыр деген сөз турат. Кыскартып оку деген белгини билдирет. Касыр. Ва ма ана болуп окулуш керек негизинен. Бирок эрежеге байланыштуу, эрежеде кыскартып окуу милдеттендирилген. Мына ошондуктан биз касыр кылып окуйбуз. Ва ма ана. Ушундай эле таризде окуп өтө беребиз. Бул сыяктуу мисалдар Куранда көп кездешет. Ал эми кийинки мисалыбызда болсо, узартылбай жазылган, бирок узартыш керек болгон эрежелер. Мисалы, юроуна. Юроуна. Бир алиф өлчөмүндө вау тамгасын узартышыбыз керек. Башкача айтканда, бул жерде вау тамгасынын үстүндө хамза тамгасы тургандыктан биз бул жерде алифти гана көрүп турабыз. Алиф тамгасы бар. Юроуна. У деп узартышыбыз керек. Ташауна. Бул жерде байкаган болсок, эч кандай мат белгиси жок. Вау тамгасы жок, өзүнүн артынан келген же болбосо атайын узартуучу белги көрбөй эле турабыз, бирок мат деп жазылган астына. Мат деп жазылгандыктан биз аны узартуу белгиси деп түшүнөбүз дагы. Ташауна деп окуйбуз. Бул милдеттүү түрдө окулат. Муну окубай өтүп кетсе боло берет деген вопрос болбойт. Вопрос дегенде суроо. Суроо болбойт. Ташауна. Туура окуу үчүн аракет кылабыз. 29-сабагыбызды да аяктадык. Сабагыбыз сиздерге түшүнүктүү болду деген үмүттөбүз. Пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Сабактарыбыз негизинен пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Сиздер менен Куранды окууга болгон жолубуздун алгачкы этабын аяктадык десек болот. Анткени алипбе китебин окуп бүтүрдүк, мындайча айтканда. Эми мындан ары тажвид темаларын үйрөнөбүз. Аллах буйрса, биздин каналыбызга катталып, жакындарыңыз менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Мындан ары буйрса, сиздер менен тажвид сабактарында көрүшөбүз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.